Чоң рахмат, балдарыбыз уже садикке келип баштады, жакшы болду. 6 ай күттүк, 6 айдан бери жүрдүк. Кызыбызды ээрчитип алып жумушта иштеп жүрдүк. Анан жакшы болду, садикке алып кетип таштап койбосу жылуу жумшак. Бул жак современный эмеге талаптарга жооп бере турган, полный удобствосу менен полный жасаптыр. Жакшы да бул. Бизге колдоо көрсөткөн өкүлчүлүктүн колдоосу менен жана жергиликтүү мэриядан бизге ушундай колдоо көрсөтүлүп, Алтын альянс фонду, өнүктүрүү фондусунан ушундай каржыланды да бизге. Биз келгенде электричествосы жок болчу, полный электр тогу жок болчу. Полный жана кабель менен монтаждалды электр тогу. Ичинде болсо эшиктери жок болчу, унитаз, балдардын кол жууа турган раковиналары жок болчу. Ошолордун баардыгы жаңыртылды. Анан могу өзүңүздөр көрүп аткандай лестницага жерге салган коверлордун баардыгы жаңыртылды. Ар бир группада балдардын өзүнүн ысык суусу бар. Ашканабызда дагы өзүнчө мойка орнотулду, аба соруучу жанагы вытычка орнотулду, аябай жакшы шарттар орнотулду. Эми только иштеш керек бул жерде. Жакшы, биз балдарды да кабыл алабыз, күтөбүз. Чынын айтыш керек, Альянс Алтын бизге чоң көмөк көрсөтөт. Бул билим берүү системасында дагы, бала бакчаларга дагы чоң биздин муктаждык пайда болгондо сөз жок, Альянс Алтын аркылуу көп маселелер чечилет. Мына өзүңүздөр билгендей, бул биринчи бала бакчанын ички ремонтуна дагы Альянс Алтындын жардамы менен ишке ашты. Ошондой эле мектептерде электронный панель, компьютерлик жана принтер жана башка техникалык каражаттарды камсыз кылууда дагы дайыма Альянс Алтын көмөк көрсөтүп келет.